Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Эгерде кимде-ким Ош шаарынын четинен жер үй издеп жаткан болсо, бүгүн биз сиздерге Фуркат айылындагы Алиханов көчөсүнөн сатыла турган, маңдайында турган 5 соттук жер тилкесиндеги заңгыраган 2 кабаттуу бышкан кирпичтен салынган үйдү тартып көрсөтүүдөбүз. Мына өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар, фундаменттери жакшы сапаттуу, сейсмопоястары коюлган, чатыры тунике шипр менен жабылган достор. Эми сиздерге толук маалыматтарды берүү алдында келүү жолдорун сиздерге биринчи көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү улантабыз достор. Урматтуу достор, мен азыр Ош Алай трассасы, тактап айтканда Фуркаттын Алиханов көчөсүндө турамын. Бул Алиханов көчөсүнө баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Эми жанагы сатыла турган үйдүн дарегине ушул жолдон түз чыгып бара бересиздер, жолдон сиздерге даректи түшүндүрүп айтып көрсөтөмүн. Жанагы биз көрсөткөн Алиханов көчөсү менен түз келе атасыздарбы? Дөңсөө бар, дөңсөөдөн дагы өтөсүздөр. Бул жер төр көчө. Төр көчөдө столбада мына ушундай пластик каражатынан жасалган айнек терезелерди жасайбыз деген рекламный тактайча турат. Ушул тактайчаны эстеп калыңыздар. Ушул жерден оң тарапка буруласыздар. Айланасы пескоблоктор менен тосулган 2 үйдүн ортолугундагы жолдон түз чыгасыздар дагы. 30-40 метрден кийин солго бурулуп түз жогору карай чыгып бара бересиздер. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз буруласыздар дагы, өйдөгө карап бери 250 метрдей бери жүрүп олтурсаңыздар, жолдун оң тарабындагы ушул үйдү көрөсүздөр. Эми 5 соттук жер тилкесинде жайгашкан, бул жерден жолдун орду каралган, казыктар кагылуу, чек аралары такталган. Бул жагынын узундугу 31, наркы тарабы 17, үйдүн артынан бул жагына эсептегенде 29 экен. Кыскасын айтканда кызыл документи бар, өзгөчө стилде салынган, толук курулушу бүткөрүлө элек. Бул жагында ушул бир бөлмөнүн астында подвалы бар. Бул үйдүн узун туурасын айта турган болсок, 12ге 9. Бул жагы 12, ал эми бул жагы 9 достор. Бул жагын подвал кылып пайдалансаңыздар болот. Анан эми баса белгилеп айта турган нерсе, подушкалары 80 см жер астына кирип, өтө мыкты сапаттуу деңгээлде жердин, үйдүн ээсинин көзөмөл астында жакшы сапаттуу тургузулган, куюлган достор. Бул кире бериш жери. Киргенден кийин оң тарапта 2-чи кабатка чыгып кетүүчү шестиграндын ордунан 2-чи кабатка чыгасыздар. Потолокко көз чаптырсаңыздар, заводской плиталар басылган достор. Мынакей. Бул жагын дагы бир кладовка кыласыздарбы, душ кыласыздарбы, ал жагы өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша. Эми солго бурула турган болсок, бул жери ашканасы. Бир терезе, бул жактан бир терезе эшиги менен кошо орундуктары каралган. Бул жерге тапчан, 3 очок жана башка курулуштарга чыгып кетүүчү эшик десек дагы жаңылышпайбыз. Асты болсо подвал, аны айттык. Үстү мына ушундай монолит болгон достор. Ар бир бөлмөдө мына ушундай вытычкалар дагы орун алган. Техникалык көзөмөлдө сөзсүз эске алынган. Бул өзүнчө бир спальный, улуу муундагылар боло турган болсо, 2-чи кабатка көтөрүлүп жатпайт да. Түшүп чыгып кыйналышат. Ушул улуу муундагы ата-энелериңиздер болсо, ушул уктоочу бөлмө кылсаңыздар дагы болот. Кыргыз комнатасы, универсал. Мындайынча айтканда. Эми 1-чи кабаттагы зал, конок бөлмөсү, узун туурасы болжол менен 6га 4, бир терезеси көчө тараптан коюлган. Плиталарды көрдүңүздөрбү? Кас катар сопсонун кылып тизип койгон. Эми 2-чи кабатына деле чыксак болот эле. Шаты жок, ошондуктан чыга албай калдык. 1-чи кабатта план программасы, проектиси кандай болсо, 2-чи кабаты дагы дал ошондой. Чыгасыздар. Бул бөлмө чоң ата-энелер уктоочу бөлмө катары кетет. Бул жагы болсо детский комната, андан кийинки бөлмө дагы бир детский комната. Бирөөсүн жаш балдар уктоочу, бирөөсүн жаш кыздар уктоочу бөлмө кылып койсоңуздар болот. Эми баасына келе турган болсок, урматтуу достор, назар салыңыздар. Биз сиздерге баасын айталы. Баасы $65,000 кеми болот достор. Сүйлөшөбүз. Мына ушундай, урматтуу достор, сиздерге насип кылсын. Бул жер 5 кошкон эл жашайт. Ар тараптан келген жаңы конуш. Коңшуларыңыздар жакшы буйруса, мечит, мектеп, бала бакчалары жакынкы жылдар аралыгында болот. Ушул үстүнкү жолдон нары чыксаңыздар, мектептин орду каралган, ФАП каралган,
анын жанында мечит кече жакында эле ачылышы болуп пайдаланууга берилди. Андыктан сиздерге мына ушундай үй насип кылсын. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, мына ушундай жерден жер үй издеп жаткандар үчүн насип кылсын дейли. Анан эми свет келген, суу келген, интернет кабелдери тартылып атат. Буюрса жакында түнкү жарыктандыруулар дагы орун алат. Сиздерге насип кылсын,